Жалпы көрүүчүлөргө салам айтабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Азыркы учурда турган жерибиз бул Токтобол Абдымомунов атындагы Кыргыз Улуттук академиялык драма театры. Мына ушул жерде 2010 жылдан бери азыркы убакытка чейин баягы келип кетип, окуп, анан билим алган жерим ушул жер. Анан мен театр тарыхы деген бир сонун сабагыбыз бар. Ал жакта жаш өтүп кеткендер дагы, азыркы залкарларды дагы, жаңы чыгып келаткан бүт бардыгын окутат. Мына ошол окууда кыргыз эл артисти, бирок ал убакта эл артистин Алибек болчусуз, кыргыз эл артисти Асылбек Өзбеков агайыбыз менен баарлашабыз бүгүн. Биз ошондо сабакта сиздин ысымыңызды көп угуп турбуз, анан биринчи жолу сиз менен маектешип атам агай. Ассалам алейкум. Ден соңуңуз жакшыбы? Аман эсенсизби? Арба. Эмирбай. Жакшы сөз айтып кеттиң. Ошол бир убакта студияда окуп жүргөндө ушу залкарлар жөнүндө сөз болор эле депчи. Экөөбүздөн ушул жерге туруп калганыбызды кара. Камера менен деле көрсөтүп кетсең болот. Мына ушул түштүк жагы мен толугу менен ушул өзүм аралашып калган, ушул театрдын башатында турган, ушунчалык театрды бүгүнкү деңгээлге жеткиргенге чейинки түбүндө туруп ушундай бир өзгөчө бийиктикке жеткиришкен залкарлардын жанында турабыз. Менин бактым ушунда болду. Окууну бүтүп келдим 79-жылы Ташкенттеги театралдык институтта. Мына могу жерде турган ушул залкарлардын 90% менен аралашып иштедим. Жанында болдум, көрдүм, иштегендерин тарбиясын алдым, сөздөрүн уктум, үйрөндүм. Ысыкта да, суукта да ушул залкарлардын жанында жүрдүм. Көп нерсени үйрөндүм. Кантип иштеш керек, булардын адамгерчилиги, улуу күчүгө болгон мамилеси бүт баары көз алдымда. Ошон үчүн мен ушул жерде ушул элестери эч качан өчпөсүн. Ушул театрда турсун, көрүүчүлөрдүн маңдайында турсун, артисттердин маңдайында турсун, кийинки муундун таланттардын маңдайында турсун деп ушул жерде түштүк тарабын толугу менен ошо залкарлардын бир орду. Убакыт деген бат эле экен да. Мен көчө эле болгондой сезилип кетем. Болгону бир 21 жашымда келиптирмин. Андан бери канчалаган убакыт өтүп кетти. Жалпы көрүүчүлөргө салам айтабыз. Бүгүн мен сиздерге музыка менен подкасттарды 90 күн бою акысыз жана жарнамасыз кантип укса болорун айтып берем. Переходи на О тарифтеринин жаңы топтомдорунун абоненттерине Яндекс Плюс катталуусу 90 күн бою акысыз жана жеткиликтүү болуу менен бирге төмөнкү сервистерди камтыйт. Булар кайсылар достор? Булар Яндекс Музыка, Кинопоиск, Букмейт жана Яндекс Го аркылуу жүрүүлөрдө арзандатуулар. Бүгүн мен сиздерге Яндекс Музыка тууралуу кененирээк айтып берем. Яндекс Музыка бул музыка жана подкасттарды уга турган сервис, бирок бул өзүңөр ырларды таап, аларды плейлисттерге топтоп уга турчу гана жер эмес. Яндекс Музыка ар бир аракетиңерге реакция кылып, дароо музыканын маанайы, мүнөзү жана тректин тили боюнча силерге ыңгайлаша турган музыканын чексиз агымы. Ар бир ырды койгондо ага лайк же дизлайк баса аласыңар. Кезектеги ырга которосуңар. Мына ушундайча Яндекс Музыкадагы менин толкунум силерге жаккан жана жакпаган ырларды тандап берет. Ал эми жалпысынан айтсак, Яндекс Музыканын библиотекасы аябай кеңири. Бул жерден Россиялык, Батыштын жана өзүбүздүн сүйүктүү аткаруучуларыбыздын ырларын оңой эле табууга болот. Мунун баары сиздерге Переходи на О жаңы топтомунан 90 күн бою акысыз берилет. Ал эми Яндекс Плюсту сиз жылдызча 090 торчо буйртмасын терип, же болбосо мой о тиркемесинен дагы кошула алсаңыз болот. Ого которулуп, пайда менен колдонгула. Көрүшкөнчө достор. Не деген ушул жерде бир мына ушул куттуу театрда сонун учурлар болду, кызык учурлар болду, кыйын учурлар деле болду, талашып тартышкан күндөр да болду. Элдин ушундай бир өзгөчө бир шапалагын үнүн уккан күндөр болду, гүлгө чөмүлгөн күндөр болду. Ошол кээ бир ойногон ролдорун сахнага чыгаргандан кийин сынчылардын сынына кабылган убакыттар болду. Монтип коюпсуң, тигинтсең болмок, тигинти ойносоң болмокмун. Алардын дагы көрдүм, жакшысын алдым. Анан ушул жерден бышып так
алып такша алып анан ар көздөй кеттик да мына андан бери канчалаган жылдар өтүп кетти көрдүңбү? Ал эми могул нерсе да мен Учур мамлекеттик жаштар театрына кирдим 2014-жылы. Киргенде эле Азат Дөбөткулов деген баягы композитор агабыз бар эмеспи? Көз өтүп кетти агабыз. Анан мыкты композитор. Ооба. Биринчи жумалыгында эле баягы жумушка киргенде мен аябай катуу сөз уккам да. Ушунчалык катуу амбиция менен бардым да, театрды бүттүм. Мен деген иштейм деп барганда эле мени катуу сөз угуп калдым. Мен өзүм кетип калса керек. Баягы аткарган жумушун мени так аткарбай калып, тапшырган жумушун анан ошондон кийин эле бир сөз угуп калгам да. А сизде болду эле жаңы бүтүп келгенде мына ушул залка артистлерден катуу сөз уккан кичине сынып калган учурбу? Жок. Мен бир кызык айтып берейинби? Мына жүрсөң мен катуу сөз уккан жокмун, но мындай болду да. Мына Советбек Жумадылов. Эми чыгармачылык жөнүндө айтсаң, бул кинодагы, театрда дагы өзгөчө жасап кеткен эмгеги. Погодиндин илгери жашыраак кезибизде Кремль куранттары деген спектакль коюлуп калды. Союз убагы тартип катуу учур. Советбек байке Владимир Ильич Лениндин образында мен адъютанты. Болгону 2 жолу сахнага кирип чыккан жерим бар. Биринчи кирем, жанагы коңгуросу шыңгыр этирет. Шыңгыр этиргенде кирип, "Угатам сизде Владимир Ильич дейм." Гимнастерка чан деп өтүк кычыраган. Баланчанчы кагаздап келиңизчи дейт. Анан чыгып кетип калам. Анан 15 мүнөттөн кайра шыңгыратат. Кагаз даярбы деген жери бар. Даяр, баары тигиндейм деген жери бар. Акыркы быкатыңыз. 2 быкат, 15 мүнөт, аралык 15 мүнөт. Анан тиги ошол премьера болуп атат. Биринчи, үчүнчү премьера. Анан бир күнү келдим, биринчи чыкканда чыктым жакшынакай. Анан эле экинчи чыккан жерине кечигип калбайын деп анан сахнанын капталына барып, мына кичинекей эме бар болчу. Мындай ош жерге мындай кыйшайып жатып отоп калдым. Тует. Эште кезимде бир убакта эле помреш азгы Роза эжени көрүп калдым. Ошол "Ай, сволочь! Выходың өтүп кетпедиби? Турбайсың?" Иштигенчи. Я деп тура калсам эле мени тиги Владимир Ильич Ленин Советбекке шыңгыр мен жок. Шыңгыр мен жок. Роза мени издеп гримерный комнатага барат, айланып келип сахнадан экинчи капталына келсем мен ушундай жадат. Тура калып эле карасам эле өтүп кетти. Мен сахнаны уже өткөрүп кеттир да. Ар көздө ойноп кетти. Өлдүм дедим. Тартип катуу учур. Анан спектакль бүттү. Ошол кийим менен турам. Чечиңмен жокмун. Советбек байке гримденген бөлмөсүндө грим чечип атканын билем. Кире албайм да. Не деп айтам, не деп түшүндүрөм. Анан тарсылдасам, "Да", деди анан. Кирсем. Грим тазалап тур. Не болду? Не чыкпай калдың деди. Советбек байке дедим, кечирип коюңузчу. Биринчисинде чыктым эле, анан экинчисинде ошо өзүмдүн кезегимди күтүп отуруп кичине кыйшайып турайынчы деп утап калдым. Утап калдым. Кечирим сурап, чын утап калдым деген сөзү жок. Раматлык өзүнчө кызык күлчү. Мейлем жакшысың. Бирок жумушка мындай мамиле кылбай жүргүм. Сахнанын өзүнүн мыйзамы бар, өзүнүн жашоосу бар. Этика. Сен азыр жашсың, мына өсүп келатасың, көрүнүп келатасың. Экинчи кечикпе. Театрдан сахнасына бияк капталдан уктаба деп туруп баарын айтып туруп. Болду, экөөбүздүн ортобузда эле калсын, эч ким укпай эле койсун деди. Сүйүнгөнүмдү айт. Ал убакта деген тартип катуу театрдан жумуштан чыгарып ийгенге мүмкүнчүлүк бар эле. Кечикти сахнага чыкпай кал депчи. Мына ушуну өмүр бою унутпайм да. Ушул сөз дайыма жаңырып турду. Мына урушканы. Көрдүңбү? Мына бул жекше нарсы болуп деп атпайбызбы? Анан сүрөттөрүн көргөзүп койсом, дагы бир кызык эсиме түшүп кетти. Жекшен байке мени эрке бала деп койчу.
анан тамашалашып биз менен жаш баладай ойноп эле ушинтип жүрө берчи. Анан Адылбек Дыйканбаев деген режиссерубуз Керметоо деген бир чоң чыгарма спектакль коюп калды. Анан мага режиссер Төкмө акындын эпизоддук ролун берип койду да. Агай, мен комуз ойнай албайм, сен ойнойсуң, мен эле үйрөтүп коем деп туруп, экенин үйрөтүп койду да. Анан роль боюнча бир 15 сапта эми отуруп алып, бай чакырат, жатат. Мен Ырда деген жери бар. Репетиция алып чыктык, премьера болду. Биринчи премьера өттү, экинчи премьера өттү, үчүнчү премьера өттү. Жекшенбай экем ошол мени чакырган байда мен баягы ырчысымын да, эшик ырчысым. Анан сахнада эл залда эл толтура, сахнада Жекшенбай экем жан баштап жаздыкта жатат. Образ спектакль боюнчачы. Акынды чакыргылачы деген жер. Мен келдим, комузумду көтөрүп алып. Үчүнчү же төртүнчү премьера болуп калган. Анан төшөгүмгө көтөрүп келип отурдум. Акыным. Ырдачы дегенден ырдайм. Ырдаган жерим бар bizde. Ар өзүнүн актерго келген репликаны айтып келгенде, мен акын эмесмин да, төкмө эмесмин да. 15 сап. 15 саптын акыркы сабына келгенде айтыш керек да. Болду. Эл жыргап атат. Ошол жерден токтоп кал акыным дегенде мен чыгып кетип калам. Онун эле баягы акыркы сапты айттым. Дөң деп коюп акырын Жекшенбай экемди карайм. Токто деп айтпайт. Карасам көзү күлмүңдөп, тамаалары дердеңдеп, тим эле ушундай күлкүсү келип жатат да. Мен кайра баштан түштүм. Баягы эле саптарды. Кайра баштан түштүм, айдап алып кеттим, эмне кыларымды билбей. Кайра ырдасам, Жекшенбай экем моңолор күлкүсү келип, менин акыбалымды көрүп алып, ушундай жыргап атат, жатат. Эл толтура, эчтеке же чыгып кете албайм, эчтеке дей албайм. Экинчи жолу кайталагандан кийин баягы эле сөздөр. Болду. Ырчым. Болду ырчым. Токтоп кал. Эл жыргал жашоодо жашап атат деп койду, чыктым. Катай. Алып комузду алып алгам, сахнанын капталына турам ушундай. Азыр чыксыңыздар. Бирок желбеге жам чыгып келет. Мен айтып, абышка бас жибере. Бол. Качып барат. Ушундай тамашалашчыбыз. Бул жомоктогудай кишилерде. Сахнадан биздикеде ушундай бир билгизбей карабайсың. Эл билбейди эле калды. Эл түшүнбөй. Мен эмнеге кайталадым эле. Азыркы эми сиздин баягы окуяны айтып берип атканыңыз бул ушул эле жерден эмес да. Буга чейин баягы сиз Көкбөрү улуттук оюнубузду баяндамачы, комментатор. Анан тойлордо дагы алып баруучу болуп, ырчы көп кырды да агай. Мен ушул суроону бергим келди. Эмне дебейсиз багай? Бала кезиңизде, жаш кезиңизде өзүңүздүн туулуп өскөн айылыңыз кандай жыттанчу эле дагы? Азыркы учурда сагыныч менен баргандагы айылыңыз кандай жыттанат да? Мен ошону сиздин сүрөттөөңүздөн мисалы уккум келет да. Кандай сүрөттөп берет элеңиз өзүңүздүн айылыңызды? Эми балалык кездеги керемет учурлар көз алдыңда. Улам жашың өткөн сайын ошол убакытты эстеп, Жылаңайлак көчөнү, ушундай Жылаңайлак, жана таш көчөнүн үстүндө жана диңгиректеп койчу зым менен ойнотуп, чуркап кетип баратканым таң. Азыр көк чөптүн үстүнөн баса албайсың. Ошолорду эстейсиң, карала торала, баткак, колдун баары кир. Ошолорду эстейсиң. Керемет учурларды эстейсиң, бирок ал күнгө кайрылып бара албайсың да. Ошол убактагы элестин баары гана калат. Айылга барсаң, ошол көчөлөр ошол эле көчө бойдон турат, бирок замандын жарашына көп нерсе өзгөрүлгөн. Бүгүнкү заманга ылайык үйлөр салынган, дарактар эскилердин баары чириген, жаңылар тигилген. Анан жүрөгүң тыз деп барып туруп анан көз алдынан бир өткөрүп алып, ичиңден толгонуп кете бересиң да. Ошон үчүн мен жана кийин өзүмдүн классташым Жолдошбек Исраилдин бир ырын ырдап жүрбөйүнбү?
Ким билет өмүр эсебин, суранган ойго жетерин, суктанып көздөр караган, сулуулук бир күн өчөрүн, сулуулук бир күн өчөрүн, адырда ойноп жүр челек, адырдын гүлүн терчелек, алтында жаштык өтөрүн, ал кезде кайдан билчелек, ал кезде кайдан билчелек, ал кезде билче эмеспиз да. Ушул күндөрдү ушул деп өтүп кетер билче эмес. Азыркы күндөрдү эле өтүп атат. Мезгил өзгөчө 50ден кийин ушундай кетет күндөр. Мен дайым айтып калам. Турмуш тагдыр сен акырын сүйрөп жетелеп отуруп 50 деген жаштын кырына чыгарат. Кырга. 50 деген жаштын кырына чыгарып коюп турган 50ден кичине өтүп бараткан акырын аркаңан түртүп коет. Тиягын карасаң эңкейиш. Таканчыктайын десең да болбой 55, 60, 65, таканчыктайын десең 70, 75 кете бересиң, шуулда бомда кете бересиң. Токтойын десең токтой албайсың. Ылдый жакка чейин кайсы жашка Кудай алып барат ким билет. Ылдый жагына барып түшүп барсаң эле маңдайың эмне? Маңдайыңда эмне турат? Түшүндүңбү? Коруп кеттиңби? Сиз 79-жылы бул жака театрга келсеңиз, актер болуп, ошол учурда ойлодуңуз беле директор болуп калам деп? Же кыялыңызда бар беле директор болуу, жетектеп калуу? Жок, такыр оюмда болгон эмес. Сен мени бул жерде мен 2017-жылы өзү театрдын директорлигине конкурс жарыялаган Маданият министрлиги 2017-жылы. Ал убакта министр Түгөлбай Казаков болчу. Анан мен конкурска катышкам. 5 катышканбыз. Өзүбүздүн программабыз менен катышып киргенбиз дагы, бирок өтпөй калган. Анан бизерге башка ошо Назым Мендебаев келген. Ал көркөм жетекчи болчу мурда. Анан кайра 1 жылдан кийин 2018-жылы ал өзү жок, мен чыгармачылык менен иштешим керек, мен көркөм жетекчи гана катары иштешим керек деп жетекчиликтен кеткенден кийин баягы мени конкурска катышкан баягы претенденттердин бири катары ошол убактагы министр Султан Жумагулов чакырып туруп, сенин кандидатураңды сүйлөштүк, карадык. Ушул жерден баштапсың, ушул жерде өсүпсүң, ушул театрдын ички жашоосун, ички дүйнөсүн жакшы билет экенсиң, сага ишенебиз. Көп кишилер менен кеңештик, сенин кандидатураңа токтолуп атабыз деп 2018-жылы күтүүсүз жерден эле 5-мартта алып келип коюп салган. Мен оюмда жок болчу. Мен өзүм 60 жылдыгыма даярданып, филармонияны алып койдум эле. 60 жылдык өткөрөм депчи, мен 2018 60-ка чыктым да. Мен оркестр менен, Бакыт Тилегеновдун оркестри менен чоң концерт коем. Оркестр менен ырдайын деп, мен ноталарын түшүрүп, оркестр менен репетиция кылып баштадым эле. Бирок сизге өзүңүзгө кайсынысы жагып атат? Жанагы театрда ойноп жүргөн Асылбек Өзбековпу, азыркы учурдагы жетекчи болуп турган Асылбек Өзбеков? Жок, мен деген театрда ойноп жүргөн Асылбек Өзбеков жагат да. Сагынычыңыз эми аябай болуш керек азыркы учурда. Ушул жерден өстүм, ушул жерден таандылдым, ушул жерден керемет ролдорду ойнодум. Мен 21 жашымда эле мен чоң ролдорду ойноп баштадым. Ушул жерден өстүм, өндүм. Ошол убактарымды сагынам. Жетекчилик бул оор нерсе. Бирөөгө жагасың, бирөөгө жакпайсың, бирөө жаман көрөт, бирөө жакшы көрөт. Ар кандай шарттар болот. Спектакль көрүү үчүн атайын көрүүчүлөр келип калды. Булардын дагы бир аз жолтоо болбойлу деген ой. Сыртка чыгып айтасың. Мейли сыртка чыгып. Азыркы театрдын ичинен баштап сыртына чыкканга чейин сиз менен учурашкан, сиз менен сүрөткө түшкөн көрүүчүлөр, көрөрмандарыңыз деп, мындайча айтканда. Анан ушул орусча айтканда звездный час качан башталды деген? Кайсы жыл? Аябай жагымдуу учур болот го, ошол кайсыл учур? Азыр айтайынбы?
79 келдим. 80-жылы алгачкы ролумду, чоң ролду ойноп чыктым. Анан кичине бир жаш актер келген турбайбы деп калды. Анан 81-жылы Бексултан Жакиевдин Күттүргөн жазында деген чоң чыгармасында дагы бир чоң роль беришти, ойноп чыктым. Элдердин кол чабуусун сезе баштадым. Ой, сонун турбай деп жанталашып иштей баштадым. Андан кийин мен өзү музыкалык мектепте Абдыраевде окуп калгам. Музыкалык билимим бар. 5 жыл деп айтпаңыз бар. Анан ырдагым келет. Командировкадан аккордеон менен ырдайбыз. Концертта спектакль, концерт, спектакль, концерт 80 күн мисалы. Анан элге чыккым келе баштады. Баягы иштеги бир алгачкы кайрыктар, оондурларды ырдагым келип, оон чыгаргым келип, анан бирок бизди радиого концертке катыштырчу эмес. Ошол убактагы жетекчилик. Качпагыла концертке, силердин деңгээл эмес ал, жанагындай көчөдөгү концерттер деп жиберчү эмес. Анан ырдагым келет. Анан аккордеонду көтөрүп алып алгачкы оондордун бири өмүр да мисалы, өмүрдөн мисалы акырын бардым дагы 83-жыл бекен, 84-жыл бекен, радиого акырын аккордеонду көтөрүп барып жашынып барып турган жаздырып салдым да. Өмүр деген кызыл гүл жайнаган деп туруп жаздырып салдым. Алар эртең менен кутмандуу күнүнөн кой беришкен экен. Ошол эле ойгонсом эле бүт эле өмүр болуп кетти. Ким кайсы бала экен деп башталды. Анан мен коркуп жүрдүм, жетекчилик урушат го десем, ай сен жакшы ырың бар турбайбы деп эле Кудай жалгап айтып калышты баары. Анан эле бирок режиссерлор айта баштады, могу спектакльге оон жаза аласыңбы депчи. Анан Мелис Шишимбаев деген менин алгачкы мугалимим, алгачкы режиссерым, мени ушул чоң сахнага эң чоң роль берип сүйрөп чыккан. Мен дайым айтам Мелис Шишимбаевди. Айтып калды, бир биздин үйдүн Карлсон деген Мырза Жапаровдун чыгармасын коюп атам. Ошого эки адамдын тагдырын, эки адамдын сүйүүсүн, эки адамдын ажырашып кеткенин бир оңго чыгыра аласың деп. Анан китептердин баарын аңтарам, акындардын китебин аңтарам, бул акындын китебин казам. Ошентип атып Сооронбай Жусуевдин китебин аңтарып отуруп, Кош жылдыз деген ырын таап алдым. Анан эки адамдын тагдыры. Эстечи андай чак кайда, экөөбүз бакта басканда, комур жел жортуп таң эртең, кош жылдыз, кош жылдыз, кош жылдыз турган асманда деп эркек ырдайт. Анан кыздын үнү кетет. Жылдыздай сүйүүсен тилеп, жылдыздай сүйүүмен тилеп, ал экөөбүздүн жылдыз деп албадык беленчилеп. Керемет таанып отуруп алдым. Жазып кирдим, ал убакта жаштык кез. Анан алып келип анан ырдап бердим режиссерге. Мелис байга өлдү деди. Оркестрге салышты. Ал симфоник оркестрге спектакльде кетти. Эки адамдын айрылуусу финалдык ырга чейин болуп, темасы катары берге турган эл укмуш кабыл алды. Сооронбай Жусуев авамдын ыраазы болгонун айтпа. А киши болуп калды. Анан а киши менен иштешип баштадым, аралашып баштады. Асылбек иним, могу сөздөрдү карап көрчү деп жөнөтүп кетти. Ал убакта почтадан келет кат мененчи. Анан Эңсөө деген ырына дагы обон чыгардым. Ошентип спектакльдерге жаза баштадым. Андан кийин Искен Рыскулов режиссерубуз менен эң көп иштешип калдым. Ролдорун дагы бүт спектакльдерин ойноп калдым. Спектакльдерине оон да жазып, музыка да жаздым. Ошол эле кылым каратар бир күндө Зарипанын ыры спектакльге жазылган. Ошол Абуталипти камап алып кеткенден кийин Зарипа балдарын жетелеп алып, темир жолдун жанында жүргөн убактарын элестетип, бул баягы Зарипанын ыры болуп кетчү да.
bir gana tamçısınday bulağımdın, bir gana şıngırınday cılacındın. Sağındım öltürögün mahabattı, ay sağındım jılmayganın ынагымдын. Бул спектакльге жазылган. Азыр барбы спектакль? Азыр Жок, азыр жок. Азыр башка. Ал убакта башка болчу. Искендер Сулкан. Азыр ал репертуарыбызда бар. Бар, ооба, бирок ошол сактанып. Бул спектакльге жазылып калды, ошол ойдон мен Роза Шакирова айтып калдым. Роза ырдачы ушуларды. 1 жылдан кийин ырдап чыгарды. Таппай жүрөм деп. Онун ушулардан кийин Роза Шакирова алып эле шаракат чыга калды. Асылбек байке, мен түшүндүм, мен түркө сиздин ырларыңызды ырдашым керек экен. Мондай айткан сөзүңүз бар экен да, баягы мен маектешем дегенде 1 сааттан ашык баягы Назира Айтбекова эжекебиз менен маектешип турсуз, сонун маек берип турсуз ага чын эле. Анан ошол эле учурда Назира эжекебиз сонун алып турган. Обон чыкпай калган учурун айтып берип турсуз го. Жеңеңиз сурап калды. Я эмне обон чыгарбай калдың? Бирөөнү сүйүп келсең болот депчи. Бул нормалдуу көрүнүшпү, баягы келинчектин жолдошуна бирөөнү эмнеге обон чыгарбай калдың? Болгон. Эми менин жаштыкта ошол сенин жеңиң менин классташым. Мектепте чогулганбыз. Экөөбүздүн жашап атканыбызга 40 жыл болуп кетти. 75 жылдан бери эсептечи. 48 жыл болуп кетти. Эми тентектик кылган күндөр болду, эркелеген күндөр болду, жоголуп кеткен күндөр болду, оюн салып кеткен күндөр болду. Ошонун баарын жеңен көтөрүп койду, чыдап койду, үй бүлөнү сактап, балдарды тарбиялап, өстүрүп, мени карап. Мүмкүн жеңен болбосо мен чак эле омейин кетет белем, ким билет. Бул аялымды мактагандык эмес, эми мен фактын айтып атам да. Анан ал аял заты мындай сезимтал да. Сезет го ушул бир сыздаган оондор чыгып калса эле баягы тигиге буга дегенде ойлонуп кетет. Анан 1-2 жыл оон чыкпай калды. Бир күн чай ичип атсак айтып атпайбы? Сен акыркы күндөрү оон чыгарбай калдың, дейт анан. Оон чыкпай калды. Неге дейт анан? Билбейм эмнеге чыкпай калсам. Sen көчөгө чыгып бирөөнү сүйүп келбейсиңби дейт. Эмне болду десем, эмне болду анчалык? Ой, билбейм, бирөөнү сүйүп калсаң эле сыздап поздоп оон чыгара баштайсың. Бул айтылган чындык, ал өзү деле айтып берет. Анан жөнтүчө деп коям да ичимден кыбыңдап атам кайрачы. Чын эле чыгып келсем бай дейм. Эми бул баягы жаштыкта жашоо кызык экен да. Мен өзү көп нерсени ачык эле айта берем. Мен досторум деле көбү таң кала берет. Сен эле айта берсең эле сага жараша берет. Деп жашырбагыла дейм. Болгонун айткыла, эмнеси бар экен? Эмне жашырасың? Эмне кыйтыңдатып ойнойсуң? Менден журналисттер сурап калат, ас кегеди ичесиңби деп. Ичем. Шарты келген жерде ичип коем. Жакшы кишилер менен ичип коем. Жакшы жерде, жакшы адамдар менен анча-мынча шараптан алып койсоң эмнеси бар экен? Мен ичип алып бирөө менен мушташып чатак чыгарып турмун. Ар кандай болот жашоодо? Жок, ичпейм десем ичпей эле коем. Чиркин өмүрдөгү азыркы баягы TikTok колдонуучулар таратып жүрбөдүбү? Өмүр зымырайт, ташпакка курайт деп. Ошонун бул жөнүндө мен айтып берем. Бул 1989-жылы ушул театрга Жеңиш Өзбекованын алгачкы пьесасы коюлган Апамдын махабаты. Окумуш келген жаштар. Эми батпай калчы. Премьера. Ошондо мен 2 оюн жазгам. Бирөө өмүргө баллада сөзү Кыялбек Урманбетовдуку. Бул башталганда биз жипти сүйрөп алып, жанагы балдар жипти сүйрөп алып ырдап чыкчыбыз. Мен сага туш болуп, көңүлүн куш болуп, чаркайланам гана дирилдей, күндөрүм түндөргө, түндөрүм күндөргө, алмашылды көзгөң илинбей, турмуштун сырын айт, ташпакка кыбырайт, өмүр зымырайт, зымырайт, зымырайт деп туруп спектакль башталып кетчи. Ал эми жанагы Жаралуу Аккуу, Жолдошбек Абдыбаловдун сөзүнө жазган, бул жибектин темасы.
Күз келип салкын тартып абу тарап келгендер келген жака кайтып барат. Бул жибектик буда спектакльге жазылган. Киного канча жаздым. Антип жаздыңыз да, мисалы ушул ырды баягы Курал Чокоев ырдап чыкты го, кийинкисин, акыркысын. Курал келди. Жаңыртып. Курал сезип калды да, муну жана ТикТокко эки адамдын чуркап баратканын жасайып турган. Мен өзүм көрүп алып, есим. Мен ырымда. Жок, аябай сонун образ берип калыптыр да. Эки кыз менен эркек мына чуркап кетип баратканы кыска эле. Өзүм есим болуп калды. Аны эле бирокта Курал чалат, ушул эмездер дайчы деп. Ырда сөзүм бурба, бузба, оонун бузба. Болуп бир жуманын ичинде жазды. Bir günün içinde, tün içinde gelip teatrın içinden tarttı. Onu montajlap durup öyle carıydı. Mesela. Kural Çokoy başkaça öңүттө açılıp çıka geldi. Bayağı argандай ырды, кээде жеңил ырларды ырдап жүргөн Курал өмүр зымырайт. Өмүргө балладан ырдаганда Курал актер да башкача жагынан ачылды. Эл өзгөчө кабыл алды. Эми баягы просмотрларын көрбөдүм. Канча 100 000 дегендер кетти. Ооба. Башка аткаруучу ырдаса, мисалы, мүмкүн буга чейин мынчалык жеткизе албайт беле дегенде ой болду менде. Мүмкүн. Көргөндө. Мага жакты чынында. Анан эмнени ойлонуңуз ага ошондо жазып атканда? Ташбакага урап атат, өмүр зымырап атат. Кээде обонун мисалы жаралыш. Эмир. Абалыңыз кандай эле ошол учурда? Мен сөз издейм дебедимби? Биринчи сөз издейм. Ошол ыр саптарындагы 4 сап, 5 сап, 6 сап мисалы ойго түртөт, образга түртөт. Ошол аркылуу анан кетет. Ошолор мени сүйрөйт. Ошолор жетелейт. Ошолор маанисине жараша мени астагы момдай деген анан өзүмчө баягы фантазияга кирем. Ойлоном, кандай трансга беле эмне болуп отур деле, кандай басып келат деле, тиги эмне болду деле деп анан ошол кыз болсо кыздын тагдырын элестетем, эркек болсо эркектикин, өмүр болсо өмүрдүн, анан ошол сүрөп жүрүп отурат. Сагынычыңызды качан бир таратайын деп атасыз агай? Көптөн бери мынакей 5 жыл, 4 жыл, 5 жылдан бери жетекчилик кызматтасыз. Көптөн бери баягы сахнага чыгып спектакль ойной элек болушуңуз керек. Жакшы суроо болду. Менин кыялым мына театрдын ремонту бүтүп, тынбай иштеп атат. Айына 20-дан ашык спектакльдер, премьералар буюрса, бүт баары жакшынакай жолунда. Артисттерибиз тынбай сонун нерселер жасап атышат. Мен дагы сахнага чыккым келет да. Бир кичинекей чакан бир образ болсо да жараткым келет. Эпизод болсо да. Эпизод болсо сахнага чыгып, кандай болдум экен, унутпадым бекен, мен жасай аламбы, ойной аламбы деп толкунданам кээдечи. Ну, азырынча режиссерлордон сунуш челек. Директорго режиссердон сунуш челек. Бул челек менин кыялым. Кээде ойлонуп, мүмкүн жакшы пьеса таап калсам, өзүм эле заказ берип койдурсамбы, акчасын деле табам, мисалчы. Достор бар, туугандар бар, Кудайга шүгүр, мисалчы. Аны дагы ойлойм, бирок жакшы чыгарма өзүмө ылайыктуу, өзүмдүн жашыма ылайыктуу болсо деп кыялданам. Өзүмчө концерт бергим келет. Жана айткандай, нотада жазылган бойдон Бакыт Тилегеновдор калды. Алып кетпеш керек, репетиция болуп башталды эле да баарычы. Анын баары нотада турат. Мен ошолор менен оркестр менен өмүр ырдап көргөн эмесмин. Мага кызык да. Ошол бир менден көп айтышат, эмнеге бир чыгармачылык концертин бербейсиң, эде каякта эми кое тургула эми мына бияк эмейм бараң, кичине эмейм бараң мына бир топ нерселерди бүтүргөнгө жетишип калдым. Берем, буюрса берем, сөзсүз түрдө концерт берем деп калам. Бир жакшы кино болсо кинодон образ жаратсам деп калам. Тилекке каршы мындайраак сунуштар чыгып атат, бирок мен профессионал режиссерлор менен иштегим келет. Эми экранга чыкканга жакшы бир жакшынакай бир образ жаратып чыккым келет. Азыр жок дегенде жолуңузду берип атасыз демек аларга, ооба. Тартылбай. Анан туура айттың. Мен эртеңки күндө эң сөйөм, кыялым. Бурса, ал деле жазсак болот. Биз деле сагындык, чын эле. Эмне үчүн Көкбөрүнүн көрөрмандары сизди жакшы көрөт? Көкбөрү
көкбөрү деген бул спорттун кайсы түрү болбосун, бул өзүнчө чоң шоу десек болот да. Мейли футбол деле, хоккей деле, ар түрдүү эмелерди карап көрдүм, изилдеп көрдүм, байкап көрдүм, изденип көрдүм. Мени раматтылык Болот Шамшиев 96-жылы алып келген. Асылбек, ты же актер, ты умеешь говорить, ты еще поешь, ты умеешь со зрителями там, с поклонником поговорить так свободно, алып барган. Аңгара отуруп, кандай кылсам? Акырын сүйлөп, изденип отуруп, анан элдин арасынан байкаштыра баштадым. Кыргыздын мейли ырчыны деле сүрөгөнү, күрөшүп аткандарды да сүрөгөнү, мушташып аткандарды да сүрөгөнү, күлүктөр да сүрөгөнү башкача айырмаланып турат. А мен ошол жака издедим. Адам болбай калды. Кудай аткан бала экенсиң, ой, момунду койсо болот эле деген нерсени көрүп каласың. Ой, бул деген нерселер бар да. Кыргыз ушинтип сүрөйт. Юзо колпакты жерге чалып туруп ырчылган, алажат деп бакырат кыргыз. Образда ошолорду айкалыштырып отуруп, анан бул жерде эл менен байланыш керек. Өзүң менен эле супсак отура берсең, кызыгы жок, уккуң келбей калат. Эл менен көрүүчүлөр мына оюн бул экөөнүн ортосунда байланышып турган. Оюндун жүрүшүндө кызыктуу учурлар болот. Ошолорду кээде апырта көркөмдөп, бул акчыларды айтып, кичине тигиндей мындай кемчиликтери, же мындай ашепке кетирген жери болсо кытыгылап, тийишип койчу. Катуу эмес, кыйшык. Мындан тийишип, биягынан эметип коесуң. Ар бирине тамашалап тийишип коем, кытыгылап коем. Ар кимдин өзүнүн критикасы бар, ошого сүрөттөп коем, элдер жыгылып калат, күлүп атчы. Анан эң кызыгы оюн бүткөндөн кийин баягы улакчылардын кээ бир илгеркен келчү. Асылбек байке, меске тааным. Эмне болду? Бүгүн мени айтпай койдуңуз го. Эртең оюндайт. Эртең оюндан даярдан эзем анчы. Өзүлөр аттын үстүндө кыткылыктап күлөт келип алышып. Угарың ушу эле. Болбойт, болбойт. Өзүмдүн укканымда, чын эле өткөнкү мына Орустагы көкбөрү боюнча баягы финалдык беттешти бар көрдүм. Анан көргөндө эми укмуш көрүүчү батпай калды го. 15 000 киши көрдү. Анан Асылбек айын өзүнө келгени сонун болду. Карачай өзүн сүйлөгөнүнө, карачай деп көрүүчүлөр ушундай айтып атат, бири-бири менен сүйлөшүп. Булар деген мага көнүп алган. 96-жылдан бери көнүп алган, кулактарына сөздөрүм, үнүм, тембр сиңип калган. Сөзсүз түрдө мисалы оюн таласынан көрүнүп чыгып учурашам. 15 000 киши кыйкырат. Эй, урдай! Балды деп калып, балдаша эле. Анекдот айтып берем. Буларга анекдот айтып берем, тамашаларды айтып берем, жыгылып калышат. Күлүп атып, эмсе көңүлүн ачыш керек. Бул өзү көкбөрү мындай кыргызча жазганда болот, мындай напряженный, чың алууда турган оюнда. Эки жаат болуп кетиши мүмкүн. Мушташа кетишкен, ал эле болду. Жакалаша кеткен учурлар, токтогула, кыргызча айш керек да буларгачы. Токтай! Кыргызча айш керек да. Топтурмам да. Не болуп атасың? Бизге кулакка сиңип калганда ал, атасы урушуп аткандай эле. Бирок бака кыргызча айтпасаң болбойт. Ой, көрөрмандар катуу. Москвадан чалышат. Дайыма Москвадан мага жазып турушат. Норуздун оюну болорду ошо Аккулада. 15 күн калганда жазып башташты. Москвадагы 1000 деген көкбөрүнүн көрөрмандардын атынан суранабыз, Асылбек байке барып бериңизчи, сүйлөп бериңизчи. Себеби булар телевидение алганда эмес, баягы сеникиндей YouTube каналга коюшуп туруп, анан прямой эфир берет экен дагы, а прямой эфир аркылуу менин үнүм менен кетет экен. Анан ошону менен жыргап отура беришет экен. А телевидение, кыргыз телевидениясы, алар менин үнүмдөн чочулашат.
Билем. Башка комментатор. Ачык эле айткан. Ал жерде баягы телевидениянын мындай кургак баяндамасы. Баланчанчыдан бирде коюнчу улакты алды, ыргытты. Тигинчинчи номер ай тияка барды, минтип калды. Жалпы эфирдин өзүнүн эрежеси бар да. Мага окшоп жанагындай кыйкырып сүрөгөндөр эфирге кеткенде болбойт. Ооба. Мен ошол жердеги оюнчулар менен, көрүүчүлөр менен гана жанагындай сөздөр менен тамашалап, эмне болуп атасың? Отур. Кадыр. Сен турбайсың эмне? Ал бул эфирге кеткенде эфирди отуп түшүнбөй калышым, тип өзбекине жин уруп атат. Эфирде башка да. Анан алар менин мен коркушат. Асылбек байке бир баланын баарын сүйлөй берет азыр депчи. Ошон үчүн эфирде өзлөрүнүн комментатору меники болсо ошо келген 15 миң киши менен. Анан YouTube'тар сен тартып алсаң сеники менин голос менен кетире бересиң Европага, там Россияга. Ошон үчүн суранышат аларчы. Келиңиз сүйлөп бериңиз, биз угабыз сизди, күтөбүз. Биз Москвада отуруп чогулуп алып көрүшөт экен да. 40-50 кишилер чогулуп алып туруп анан көрүшөт экен да. Анан баягы жыргашат экен да. Мен кээде ырларым бар, тамашаларым бар. Ошолор кыткырып отура беришет экен да. Алар мага Facebook'тан жанымды койбойт да. Качан, каякта барыңыз, биз күтөбүз. Аякчаны мен сурагым келип атты. Сиздин азыркы учурда баягы канча уулуңуз, канча небереңиз? Үй бүлөңүз боюнча. Эми балдар чоңойду, 2 эркек, 2 кыз. Улуусу 45 көздөй кетти. Андан кийинкиси 43төн өттү. Андан кийинкиси 33-34 келип калды. Эң кичүү кызым 23тө студентка. 8 небере. Болсо баары эле чоңоюп калды. Анан эле ошол жашоо Кудай шүгүр өтүп атат. Тирлик элдикиндей эле. Келинчегим мен айттым. Өзүм классташым, айылдашым, бир мектепте окуганбыз. Ошондон бери турмуштун ачуу таттуусунда өрмөлөп, жөрмөлөп, термелеп келатабыз. Чыгармачылыкка келебиз дегендер бар экен балдарыңыздан? Эмне деп? Келебиз дегендерден болду. Кызымда дагы, баламда дагы, бирок мен жактырбадым. Мен айтчым, ачык эле койгулачы. Бир үйгө бир артист жетеди. Башка кесипке өткүлөчү. Себеби бул жашоонун ичинен мен билем. Кухнясын. Да, башка эле кесипке өткүлөчү. Деп анан баары башка кесипте. Чоң рахмат айтабыз агай. Мен сизге кече күнү жазар менен дароо эле макулдуңуз бергениңизге. Мен өзүм бир аз толкунданып аткам. Жоктоп койбойбу депчи. Анан бала менен бала болуп, чоңдор менен чоң болуп, тең туш менен тең туш. Ар бир поколениянын өзүнчө мындай трендти алып сүйлөшкөнүңүз ага чын эле аябай жагат да. Ыраазычылык билдиребиз. Келиңиз жалпы көрсөтөбүзгө. Эми урматтуу көрүүчүлөрүм, көрмандарым, өнөрдү баалагандар, театр сүйүүчүлөрү, мына Эмирдин каналы аркылуу сиздер менен кайра бир жолукканга өтө кубанычтуумун. Ооба, баягы бизге окшогон эми элдик адамдар деп коюшат. Ошон үчүн биздин жашообуз, ишибиз, эмгектерибиз, жараткан, жасап аткан иштерибиз жөнүндө билип турган жакшы элдин эмне кылып атабыз, кандай кылып атабыз, ийгиликтер барбы, жокпу, анын баарын биз ачык сүйлөшүп турганыбыз жакшы. Анан эми бир Кудайдан ушул бир эле нерсе, Кудайым ден соолук, аманчылык, эл журтка тынччылык, бир элибизде дагы бир мына кандай бир сонун чоң өзгөрүүлөр болуп атат. Мамлекетибизде жакшы бир ийгиликтер жаралып келатат. Ушундай бир жакшы сонун бир жакшы жакты көздөй акырын сонун жылыштар болуп атат. Ошонун баары дагы өркүндөп өсө берсин. Ошондой эл журтта, мамлекетибизде ийгиликтер боло берсин. Элибиз момтуп келип, театрга келип, жанагы өзүңөр көргөндөй ушул жерде бир толукушуп отуруп, ушу биздин өнөрүбүзгө, өнөрпоздордун бир чыгармаларына күбө болуп, ошолордун каармандары менен чогуу жашап, бир кызыктуу убактарды өткөрө берсин, жадырап момундай өзгөчө толукушган жаз айында турабыз. Ушундай табигаттай толкуп тургула, аман болгула, бала бакыраңар менен, жакындарыңар менен кырсыктан чыкары болуп, бир Кудайым бир жакшылык, ийгиликтер гана жеткирип турсун. Мен сага да чоң ыраазычылык билдирем. Сага да чыгармачылык ийгилик каалайм. Чоң рахмат.
Атай. Сіз де бар болыңыз. Жалпы Кыргыз элибизге аманчылык кааладыңыз. Сіз де аман болыңыз ошолордун арасында. Рахмат. Кыргыз элибиздин арасында. Рахмат. Аман болыңыз, бар болыңыз. Биз коштошобуз, урматтуу көрүүчүбүз. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар.